Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Эфирде эл жаңылык программасы. Студияда мен Назима Жумаева. Бүгүнкү чыгарылышта Өзбекстанда 95 жаштагы жаран жогорку окуу жайына тапшырды. Бул тууралуу тест борборунун өкүлдөрү маалымат жыйында билдиргенин жергиликтүү басылмалар жазып чыгышты. Жогорку окуу жайына тапшыргандардын ичинен эң жашы 13 жашта болсо, эң карысы 95 жашта. Жогорку окуу жайга кабыл алуу үчүн документтерин тапшыргандардын жалпы саны 1 484 085 адамды түздү деп билдиришкен тест борборунун өкүлдөрү. Эске салсак, былтыркы жылы Өзбекстанда жогорку окуу жайга тапшырган эң жаш абитуриент 14 жашта болсо, эң карысы 87 жашта болгон. Лондон эң популярдуу деп саналган туристтик ондуктан чыгарылды. Тарыхта биринчи жолу Лондон Европадагы эң популярдуу деп саналган туристтик шаарлардын тизмесинен чыкты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Бир жыл мурун эле өлкөгө келген туристтерден түшкөн киреше боюнча алдыңкы орунга чыккан Улуу Британиянын капиталы быйыл рейтингде 11-орунга түшүп калган. Лондон дүйнөдөгү туристтер үчүн эң популярдуу жерлердин бири. Анын алдыңкы ондуктан чыгышы COVID-19 пандемиясынын кесепеттери канчалык оор экенин көрсөтүп турат, деп билдирди вице-президенти. Изилдөөнүн жыйынтыктары авиакомпания, мейманкана жана тур операторлордун акцияларын инвестициялаган инвесторлор үчүн эскертүү болушу мүмкүн деп айтылат маалыматта. Белгилүү Болливуд актеру Кыргыз өлкөсүндөгү индиялык студенттер үчүн учак жиберет. Болливуд актеру, продюсер Сону Суд пандемияга байланыштуу мекенине кайталбай жаткан Кыргыз өлкөсүндөгү индиялык студенттерди алып кетүү үчүн чартердик каттам уюштурууда. Бул тууралуу актер Твиттердеги баракчасына жазып чыкты. Кыргыз өлкөсүндөгү бардык студенттерге үйгө кайтуучу мезгил келгенин кабарлайм. Биз Бишкек Варанаси алгачкы чартердик каттамын уюштуруп жатабыз. Чартердик каттам 22-июлда болот. Каттам тууралуу толук маалымат поштаңарга жөнөтүлөт. Башка өлкөлөргө болгон чартердик каттамдар да ушул апта ичинде уюштурулат деп жазган ал. Буга чейин Кыргыз өлкөсүндө окуган индиялык студенттер коронавирус пандемиясынан улам Индияга кете албай калып, бир нече индиялык белгилүү адамдардан социалдык тармак аркылуу жардам сурап кайрылышкан. Сону Суд 4000 студентти Индияга алып кетүүгө убада берген. Назарыңыздарда эл жаңылык программасы орун алды. Саламатта калыңыздар. Бул маалыматтар интернет булактарынан алынды. Сиз биздин каналда алгач ирет болуп жатсаңыз, анда каналга катталыңыз. Жана ошондой эле бул маалыматтарды башка бирөөлөргө да таратып, алардын билип алуусуна себепчи болуңуз.